Онлайн жылдызы. Бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто жылдын мыкты рэп долбоору номинациясынын жеңүүчүсү Баястан. Баястан рэпер Instagram баракчасында 352 миң катталуучусу бар. YouTube каналында клиптерин 1 миллиондон ашык көрүүчү көргөн. 60 ыры, анын ичинен 20 ырына клип тартылган. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү, ачык айкын жооп берүү керек. Ооба жок билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Даярсызбы? Даярбыз. Жылдын мыкты рэп долбоору номинациясынын жеңүүчүсү болом деп ойлодуңуз беле? Албетте. Мен оюмча утам десең утасың. Көптөр бегишти утат деп ойлошкон экен. Ойлой берсин. Бегиш музыка 2018 улуттук сыйлыгына Баястандын утаарын билип туруп келген эмес деп кеп тарууду. Муну көрө албастык же атаандашуу деп түшүнсө болобу? Жок, андай эмес. Биздин экөөбүздө достук мамилеби. Кандай десем, мен концерт учурунда чалгам. Ал азыр альбомдун үстүндө иштеп атат. Убакыты аябай тар болуп атат. Ошондуктан келе албады. Жаман ойлоп алды. Акыркы учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктар көп. Буюрса альбом жазып атабыз. Ичинде 12 ыр болот жаңы. Жайга жакын жаралат десем болот. SMS добуш берүүдө өзүңүзгө SMS жөнөттүңүзбү? Чынын айтсам ооба, жөнөткөм. Уткум келди. Косметика колдоносузбу? Жок, бир да жолго эмес. Бирок эми кандай десем, крем сүйкөп коебуз бетке. Бирок тоналка, муну дегендерди колдонбойбуз. Сизден бир чыгарма окусак. Бир чыгарма? Баштап кетсек болот. Шоро баарыбызга күч кубат берет. Досум шоро ичип бүтүрларды терим. Ысык болсо абарай, сустоп турсаң аябай, муздак максыманын бардыгын тең жеңет. Нактагыр кызымдын сусундугу серик. Кылымга артып кийинки кылымдарга белек. Дүйнө жүзүндө жок бизде эле бар максым шору. Сени жыргап жашап күлүшүңгө себеп. Досторум ичип бозо менен бирге. Биз ырдайбыз рэперларын чогуу түшүп бийге. Айырмасы барыбызга ким эмнени кийгени, биз үчүн эң маанилүү шоронун тилге тийгени. Сен дагы жүр биз менен чогуу жырга. Сапаттуу сусундук менен сапатсызды ылгап. Бирге болсок муздак максым толот жылан жылга. Шоро болсо кыргызымда толо болот ырлар. Кичинекей кезиңизде Аяз атадан белек алуу үчүн ыр жаттасаңыз керек. Айтып бербейсизби? Ыр жаттаган эмесмин, бирок кичине кезимден бери эле жазып жүргөм. Аяз атага ишенип, кандай десем, кат жазчумун. Ошо каттын ичиндеги белектерди айтып бербейм андан көрө. Кандай дейсиңер? Ата энемден сураганда, ата энем кат жазсаң, анан немеге подоконникке коюп койсоң, ошондо Аязды алып кетет деген да. Мен деген өзүм эмеге жакын болчумун, супергеройский оюнчуктарга. Анан Бэтмен, Супермен деп жазчумун. Кандай десем, кыялданып жүрчүмүн да. Мен дагы балким Зорро болуп, супергерой боломбу деп. Ошондой оюнчуктарды кылачумун да. Плагиатка кандай карайсыз? Плагиатка мен кандай десем, биз Кыргызстанда жашайбыз. Ар бир ырчы плагиат менен, кандай десем, көп эле ырлар жазып болуш керек. Түз эле карайт. Маанай түшүп калганда кантип көтөрсө болот? Маанай түшкөндө мен деген апакемге чалам. Апакем бир заматта маанайымды көтөрүп коет. Жубайыңыздын ачык кийинүүсүнө уруксат бергенсизби? Кандай десем, мен жубайым анчалык ачык кийинбейт. Ачык кийинсе дагы, кандай десем, такс деп коем. Ачык кийинбейт менин оюмча. Мен терс карабайм, кандай десем, мындай көргөн эмесмин. Прям мындай ачык жүргөн. Ошондуктан ошо. Үйлөнгөндөн кийин бири-бириңиздерге билбеген мүнөзүңүздөр пайда болдубу? Үйлөнгөндөн кийин жашоо башкача болот экен.
аны сездим. Бирок мүнөздөрүбүздү башында эле билип алганбыз. Ошондой өйдөн эле кетип атат. Билбейм, балким бул кандай десем 4 ай эле өттү. 4 кандай десем, мен оюмча 4 айда мүнөздүн көп жагы билинбейт деп ойлойм. Балким 2-3 жылдан кийин онлайн жылдызга келип, ошондо туура жооп бере алам. Зульфия ата-энеңиздин алдында жол салым жүрөбү? Албетте, Жүгүнөбү? албетте жүгүнөт. Кайсыл тамакты жакшы жасайт? Ар кандай ачуу тамактарды жасайт деп коем. Лагман жакшы жасайт. Аш жакшы жасайт. Санап кетерсем болот. Жет атаңызды атап бериңизчи. Жет атамды 4 атамды атап бербеймби? 5, 6, 7. Кеттик анда. Курманбек, Алымкул, Турпан, Ботакан, Тынымсейит. Койсойгонду билесизби? Койсойгонду аракет кылып көргөм, бирок эсимде жок. 1-2 жыл мурун айылга барып, бир жолу сөйп көргөнбүз. Көбүнчө дуэт ырдайсыз, жалгыз ырдасаңыз көбүрөөк жарашат экен. Чоң рахмат, барлыгыңызга. Кийинкиде көбүнчө өзүм эле ырдап турам. Ырларыңыздын тексттерин баарын Бегиш жазабы? Жок, негизи айтканда чогуу дуэт жазып атканда Бегиш сөздөрү жазып калат. Мен өзүмчө дуэттер жазганда өзүм жазам. Ар кандай. Шоу бизнесте атаандашыңыз барбы? Менин оюмча атаандаш жок, бирок анысы жок үстүгө өспөйсүң. Атаандаш болуш керек деп ойлойм. Ар бир ырчы мага атаандаш деп койсом болот. Ырчы болуш үчүн талант керекпи же акчабы? Талант да акча да кереги жок деп коеюнбу. 1% талант, анан кандай десем, бир максатың болуш керек. Ошо максаттан калбай, ошого жеткенге аракет кылыш керек. Ошондо ийгиликке жетесиң деп ойлойм. Акча жана талант менин оюмча көп деле кереги жок. Талант кичине керек, бирок менин оюмча алга деген сөз менен алга жылжып кетиш керек. Музай күйүү менен ырдаган ырыңыз аябай жакты, кыздар да абдан таланттуу экен. Ооба, албетте, мага дагы биринчи жолу, негизи кандай десем, биринчи жолу барып музыканы көргөндө аябай суктангам. Айжан эже аябай мыкты мугалим экен. Вокал жагы тек экен. Эр азамат белгиси Баары болот, теке. Жеке концертиңиздерди берейин деген пландарыңыз барбы? Албетте, Кудайым буйрса альбомду жазып бүткөндөн кийин, көп концерттерди коем. Бишкекте, жана Ошто, Балыкчыда деп коем. Көп шаарларда. Элестетиңиз, сиз конокко барасыз, коноктордун маанайы жок. Кантип көтөрөсүз? Маанайы жок болсо, бир текст рэп окуп берем. Шиңгил таштайм деп коем. Ошондо менин оюмча маанайлар көтөрүлөт. Мен 2 жолу ошондой ситуацияга кандай десем бир кирип көргөм. Мен досторум көңүлү жок отурганда аябай көңүлдүү ырларды ырдап маанайын 5 кылам. А эмнеден өкүнөсүз? Эчнекеден. Менин оюмча өкүнбөш керек. Өкүнгөн бул
кандай айтсам, адамдын жаман жагы. Сизге жаккан майрам? Мага жаккан майрам менин туулган күнүм. АКШнын желегинде канча жылдыз бар? Ошону билбейт экенбиз. Менин оюмча 10. Жубайыңызды кантип белгилетесиз? Ушу суроо аябай көп берилет. Жубайымды коенек дейм. Орусча зайчик болот. Ушундай. Көп эле сөздөр менен эркелетем. Чексиз сөздөр. Жалгыздыктан коркосузбу? Ар бир адам коркот болуш керек. Мен да корком. Бала кезиңизде жактырган оюнчук? Айта кетпен, Бэтмен, Супермен, боксерский мындай бар. Тойго ылайыктуу ырларды жаздыргыңыз келеби? Жаздырсак болот. Буюрса алдыңкы арада жазып коебуз, балким. Тойда акча көп деп коем. Бир күндө канча акча урутосуз? Ар кандай. Минимумдан баштайм. Минимум 200 сом, 300 сом. Максимум болгондо 5000, 6000 бир күндө болуп кетет. Ушул жылы кандай жагымдуу окуяга кабылдыңыз? Жагымдуу окуя. Менин үлпөт тоюм. Ал жерде көп окуялар болгон. Бир күндүк күнүңүз кандай өтөт? Бир күндүк теке өтөт. Сонун өтөт. Айтып бергенде ар бир адамдын кандай десем күнү ар кандай өтөт. Меники да ошондой өтөт. Бир күнүн ичинде жакшылыктар көп болот. Эч качан манайымды түшүрбөйм. Анткени сабырдуу болуш керек. Ошо. Чоң рахмат. Эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, Баястандын атактуу болушуна Бегиштин салымы бар. Биринчи сыйлыкты талашпай эле берип койсо болмок. Сонун. Албетте. Бегишке барып берип коем. Өзүн жылдыз сезип, бой көтөрө баштаптыр. Негизи айтканда, башында эле ошентип айтышчу. Мени билбеген адамдар мени аябай бой көтөрөт деп ойлойт. Көчөнү биздин жаштарыч бар. Скрытый рекламага жаман болуп барбершоп. Ичинде биздин барбер бар. Ал менен саламдашып отуруп сүйлөшүп атсам, жанында бир клиент отуруптур. Анан мен 5 минутка кетип калган болчумун. Анан өзүм барберим келип мага айтып атпайбы, аябай бой көтөргөн бала деп. Эми кандай десем, өзү жооп бериптир ага. Мен билбеген адамдар ушундай айта берет, ал андай эмес деп. Менин оюмча, мени билип туруп, анан кийин туура пейилин түз койсо, менин оюмча жакшы ойлорго жетет. Маанисиз ырларды көп ырдайт, жаштарга тарбия берүүчү ырларды ырдаса жакшы болмок. Менин ар бир ырымда маани бар. Жакшылап угуп көрсө, жакшылап рэпти түшүнсө, менин оюмча мени түшүнөт. Сизге чоң рахмат. Онлайн жылдызында конокто жылдын мыкты рэп долбоору номинациясынын жеңүүчүсү Баястан болду. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат бар болуңуз. КТРКга алга, кыргызым алга. Сиздер менен Баястан. Заман бап.